Биз бүгүн Нарын Айыптын чубалган соту жана саламаттыкты сактоодогу коррупциялык көрүнүштөр деген темада Саламаттык сактоо министрлигиндеги коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиевди жана белгилүү журналист Нарын Айыпты чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Сот жараяны бүгүн эле болгондуктан сизден баштасак. Бүгүн сотто эмне чечим кабыл алынды? Биз уккан боюнча Чолпон Жакупованын Ысык көлдөгү коттеджин сатуу чечими кабыл алыныптыр. Сиздин жашаган үйүңүз боюнча эмне деп чечим чыгарышты соттор бүгүн? Чечим чыккан жок бүгүн. 20 февралга дайындашты, экинчи жыйын болот. Анткени кээ бир документтер керек деп калышты. Прокурор мисалы үчүн ошол үйдө чын эле сиз жашаганыңызды далилдеп бергиле дейт да. Кандай күмөн болот? Силерде башка бир маалымат барбы? Же жашабайт экен, ал жерде башка жакта жашайт деген билдирмеңер барбы? Кагазыңар аны айтпайт. Биз далилдеш керек болот да. Мен ошол үйдө жашаганымды мен далилдеш керек экенмин. Андай документ жок болуп калды. Бирок мына президенттин өкүлү Нурбек Сыдыков ал өзү сунуштап калды. Атамбаевдин өкүлү десеңиз? Экс-президенттин өкүлү. Мен жөлө президент деп койдумбу? Эми анчалык деле кудурет азыр барбы? Вот. Ошол өзү сунуштап калды. Андай документтер даярданганда биз убакыт берели деп да. Эгерде бир катуу мындай бир туруп алышса, мына документ жок экен, эчтемени далилдей албайт экен деп эле чечимди эле чыгарып койсо болмок. Ошон үчүн мен оюмча жакшы эле салыштырмалуу жакшы эле чечим чыкты. Документтерди даярдаганга бир жума убакыт беришти. Мен барып кошуналарымдан справка алыш керек экен, биз чын эле көргөнбүз, билгенбиз, ушул үйдө жашайт деп өзүмдүн мен кошо жашаган энемден ошондой кагаз алып келиш керек экенмин. Энемдин чын эле менин энем экени жөнүндө дагы кагаз алып келиш керек экенмин. Домкомдон кагаз алып келиш керек экенмин. Чын эле мына бул жерде үйдүн 3төн 1 бөлүгүнүн ээси болгонго карабай, ошол жерде мен пропискам болгонуна карабай, мен дагы кошумча справка алып келиш керек экен, чын эле ошол жерде жашайт деген. Ушундай абдан убара тартып аткан экенсиңер да азыр. Кагаздар менен убада эмеспи, бул баягы ар бир авторитардык бийликтин бул сапаты да. Ушундай өзүнүн жарандарына жеңилдик кылбай, тескерисинче оордоштуруп турмушта татаалдыкты түзүш керек. Авторитардык бийлик ошондой маңызы. Бирок мыйзам боюнча эгер ошол айыпка жыгылган кишинин мүлкүн ала турган болсо, мыйзам боюнча ал мүлккө бир нече киши ээлик кылса, мыйзам боюнча ал сатыкка чыкпаш керек экен. Эми андайлар да бар экен, башка мыйзамдар боюнча бар экен. Эгерде карыз болуп калган адам төлөй албаса, анын мүлкүн жанагындай өлүк мүлк дейби, кыймылсыз мүлк деп жүрөбүз биз орусчадан которуп. Кыргыздар өлүк мүлк дейт экен, аны сатыш керек деп. Анан эгерде сатыкка коюлганда, анын туугандары же өзү ошол бөлүктү сатып алганга укугу бар экен. Анан ошо сатып алгандан түшкөн акчаны тигил эмеге берип, доогерге. Бул жерде бир чоң эме пайда болду да. Мен бүгүн айттым сотто, карама каршылык принципиалдуу. Биз мурда кайрылганбыз, бөлүп төлөйлү деп. Мисалы үчүн мен айлыгыман 50%га чейин алса болот экен. Ага кошумча мына журналисттер, башка коомдук уюмдар акция өткөрүп, бир күндүк айлыгын бизге которуп беришти. Бирок бөлүп төлөгөнгө сот макулдугун Атамбаевдин өкүлү макулдугун берген эмес болуш керек. Ал кезде өкүлү жок болчу, өкүлүн дайындаган эмес. Сот бизге тыюу салып койгон, бөлүп төлөгөнгө болбойт деп. Эми эгерде бул квартиранын, мен жашаган квартиранын 3төн 1-ин сатса, ошол 3төн 1-ден түшкөн акча баары бир толук жаппайт. Демек баары бир булар жарымынбы, бир бөлүгүн алат. Демек булар бир бөлүк акчанын, толук акчаны эмес, толук штрафты, бир бөлүгүн алганга даяр. Эмне үчүн андай бизге сот башка бир бөлүктү төлөгөнгө тыюу салып атат? Принципиалдуу карама каршылык болуп атпайбы? Анда мен айттым, эми сот аны көңүлгө алабы, албайбы билбейм, чечим азыр чечилек, бирок мен аны айттым бүгүн эмеде. Эмки сот проценти кайсы күнгө жылды? 20 февралга. 20 февралда. Кийинки шейшемби. Кайра сиздин үйүңүздү кантип сатуу жөнүндө сот жараяны жүрөт турбайбы анда? Ооба. Биздин студияда дагы Айбар Султангазиев отурат. Бул кишини жакшы таанып болсоңуз керек.
бул киши медицина тармагындагы коррупция менен көптөн бери күрөшүп, социалдык тармактарда өзүнүн таап чыккан нерселердин баардыгын жарыялап келет. Жана ошондой эле жакында эле Саламаттык сактоо министрлигине коомдук кеңештин төрагасы болуп шайланыптыр. Куттуктайбыз. Эми сизди чын эле медицинадагы коррупция менен күрөшкөн киши катары тааныйбыз. Эми сиздин колуңузга инструмент дагы пайда болуптур. Балким бул тараптан дагы канчалык иш жазарыңызды көрсөтөрсүз. Сиз дагы белгилүү журналист болгондуктан медицина темасына кайрылсак, сиз дагы өзүңүздүн суроолоруңузду берсеңиз болот, Нарын байке. Болуп калса. Болуп калса. Жакында эле тез жардамга сатып алынганга Германиянын өкмөтү тарабынан акча бөлүнүп, анан ошол ала турган машинаңар жарабай калганбы же туура эмес? Ошол жөнүндө сурайлы дедик элек сизден. Эми бул жерде мындай да, биздин мамлекетке ошо Германиянын банк развития деп койду, ошол аркылуу акча бөлүнөт да медицина тармагына, Всемирный банктан. Бирок негизи бул акчалардын баардыгы Саламаттык сактоо министрлигинен өтүп, каражаттар казначействодон өтүп, министерство өзү тендерлерди өткөрөт, өзү кайсы товарларды алыш керек, ошонун баардыгын тандайт да. Ошонун ичинде мына ноябрда 15 машина келиптир. Азыркы күнгө чейин ушул автобазада турат. Анан бизге ушундай маалымат түшүп калды да, алар деген жанакы спецификациясына туура келбейт. Кузову мындай потолоктору ылдый, кузову ишил сүрөттөрдү жиберди да бизге. Биз карап таң калып калдык. Эми мындай болбойт да. Негизи сентябрь айында ушу Дубайга Минздравдын 2 кишиси барып, предпогрузочный акт деген бар. Ошол кагазды кол койгон окшойт. Биз уккан боюнча 80% каражаты төлөнгөн бул машиналерге. Анан келди да бул жака. Бирок эми сыртка чыгып калгандан кийин азыр мына бүгүнкү күнгө министерство айтып атат, биз өзүбүз чыгардык, ушундай туура эмес машиналар келген. Негизи 1 миллион 200 миң еврого алынган да. Бул каражат негизи мамлекетке берилген. Бул грант эмес. Бул жанакы свап деп коет, ден соолук программасына кошулган акчалар да. Негизи ушулга биздин мамлекет жооп берет. Ошонун ичинен карасак, кайсы фирма алып келди, ким ошо тендерди утуп алды. Карасак, мурун эле биз мурунураак бир маалымат чыгарганбыз, 8 реанимобиль алып келген, 137 миң доллардан бир. Ар бир машинасы 137 миң доллар бар. Биз изилдөө өткөрдүк да. Эң кымбаты Мерседестин базасында 40 миң доллар турат. Оборудованиесі менен, техникасы менен. Бул жаңысы болуш керек. Жаңысы. Бул 137 миң доллардан алып келиниптир. Анан былтыр келген, азыр сүрөттөрдү бизге жиберген, тияк биягы дат базып, жарабай келаттыр. Эски машиналарды? Жок, мындай кустарного производства деп коет. Колго жасалган машиналар да. Негизи ал Мерседес эмес, жанагы Hyundai же дагы бир машина Портер бар го, ошолор сыяктуу артына мындай будка жасап койгон да. Анан ошонун баасынын ар бири 137 миң доллардан. 137. Биз айтып атабыз, эми жанакы Range Rover жап-жаңы баардыгы наоборот менен алса болот да, негизи. Уча турган машинаны алса болот. 137 миң долларга автобус деле сатып алса болот да, жаңысын. Ошондо Саламаттык сактоо министрлиги сатып алдыбы же сатып алганга? Сатып алды. Ал 8 машина былтыр болчу. Бул азыркы машиналар бир 70-80 миңдин доллардын тегерегинде баасы болуп атат да. Кайта эле 2 эсе кымбат. Анан эми кымбат болгону менен жаңы жакшы машиналар келсе, эми бул машиналарды кайта берип, анан кандай чечишет билбейм, бирок
ишилип турат да. Анан биз айтып атабыз, жанакы скорыларды платный службага өткөрүш керек. Кечээ эле мурда күнү маалыматтар түшүп атты, аутсорсингге өтүш керек. 15 машина ордуна негизи ушул жакшы машина бир 30 машина алмак экен. Ошол эле акчага. Анан бул жерде эмне болуп атат? Ушул мен ойлоп атам, мына коррупцияны айтып атабыз. Ушул жакты укук органдар текшериш керек. Бул мындай чет мамлекеттин акчасы эмес. Чет мамлекет биздин бюджетке берилген акча. Кыргызстанга берген. Кыргызстандын министерствосу өзү тендер өткөргөн. Ошол себептен бул жакты жакшылап изилдөө өткөрүш керек да. Эми үчүн дагы ошо кеп чыгып атты эле, тез жардам кызматын менчикке дагы өткөрүш керек деп. Ушундай дагы сөздөр болуп атабы? Ал өткөн жумада коллегия өткөн да, министерствода жылдык коллегия өткөн. Анан ошол жакта ушундай эми биринчи сөз жанакы сан авиацияга алыс жерден алып келет го кишилерди. Ошолор бир төлөнүп мындай каражат элдер өздөрү төлөсүн деген сөз чыкканда, бирок андан сырткары мен туруп айткам, андай азыр даярдык жок. Эми бул деген эл деген эми шаарда балким бирөөлөрдүн акчасы бар. Айылда жашагандар, иштебеген кишилер ооруп калса эмне кылышат? Анан аутсорсинг деген сөз чыгып калды. Ошо бир менчик фирмаларды жалдап, ошолор мамлекеттин жумушун жасайт экен деген сөз чыгып калды да. Бул жакта биз билебиз бюджеттен. Анан ошол менчик компания фирмага мамлекет төлөп берет экен иштеген үчүн. Бирок андай болбойт. Негизи ар бир биз бюджеттен ошо тез жардамга канча акча бөлүнгөн билебиз. Эчтекеге жетпеген акча. Мен эсептеп көргөм, бир бригадага күнүнө 10 литр бензин куйганга, анан 2 кишиге жанакы водитель менен бир врачка зарплата төлөп турганга эле жетет да. Дары жок ичинде, ремонту жок, эчтекеге жетпейт. Болгону барып алып келгенге эле турбайбы? Анан эми ал машиналар бузулат да. Аны оңдоп туруш керек. Негизи бригадада 3 киши болот. Жок дегенде водительден сырткары дагы 1 киши болуш керек. Анан азыр негизи мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок ушундай аутсорсингге же менчик компанияга бергенге. Анда эмне болот? Бирок санавиация мамлекеттики бар беле, анткени буга чейин менчик санавиацияны колдонуп жүрүшөт элдин баары тең. Жанагы сиз айткандай кичинекей машинаны жасап алышып эле менчиктер көп санавиация. Ал менчик тез жардам. Ал служба алар иштей берсин. Мындай мамлекеттики да болсун, каалаган кишилер ошо менчик тез жардамды чакырып алсын. Санавиация деген биздин бир чоң больницаларда ошондой бир службасы бар. Атайын бөлүнгөн машиналар бар. Бирок аларга мындай жетиштүү каражат бөлүнбөйт да. Анан негизи аларга бир эми кээ бирөө бар да, лежачий жаткан, тура албагандар, ошолорду алып келиш керек. Бирок негизи ошол жанакы программа госгарантияда бул службасы жок да. Негизи адам деген ошого каражат чыгарыш керек. Мындай болуп калат экен. Санавиация барат экен, адам 4000 төлөйт экен нарындан алып келиш үчүн. Нарындан Бишкекке чейин алып келгенге эле. Бирок анан текшерүү өткөндө ошол эле машина тиги больницанын ичинен ГСМди списание кылат экен. 2 жолу алат да каражатты. Ошол жагын кандай кылыш керек? Ал жагын да текшериш керек. Ошон үчүн эң биринчиси жанакы коррупция жолду жоготуп туруп, анан эффективдүү каражатты пайдаланыш керек да. Ошого чыгыш керек. Ошон үчүн биз чырылдап ар бир бурчтарды айтып атпайбызбы? Жанакы ангиографтар ошол эле келеген каражатка келген иштебей турат. Аякта да канча бир 500 000 доллардан ашык кымбат алып алышыптыр. Мына машиналарды айтып атабыз. Гемодиализ, мына дагы бир эме жаңы чыкты, ошо коллегиядан көтөргөм. 16-жылы
мен коомдук кеңеште болуп мени буйрук боюнча ошо тендерный комиссияга киргизиптир. Бирок мен азыр эле билип атам. Ошол комиссияда жүргөн мага документтер тийди. Кол коюпсуңарбы? Ошо кээ бир документтер берди, баарын көрө элек. Ал укук органдары текшерсин. Бирок берилген документтерде менин колум жок. Фамилиям жүрөт, колум жок. Анан мен баардын жанакы мыйзамдарды сатып алуу боюнча көтөрдүм, коррупциянын күрөшү боюнча мыйзамдарды көтөрдүм. Акта бунун баардыгы нарушение болуп атат да. Анан кандай жол менен, эмне себептен менден жашырып, мени бир да жолу чакырышкан жок. Ошо укук органдары текшериш керек. Сиз өзүңүздүн фамилияңыз 2016-жылдан бери бар экенин качан билдиңиз? Ошол коомдук кеңешке төрага болуп келип билдиңизби? Бир айда боло элек билгеним. Анан мен ошо жанакы сиз жогорку кеңеште айтып атпайсызбы? Ал жакта комиссия иштеп атат, ушунун баарын текшерип. Ошол жактан комиссиянын мүчөлөрүнүн айтышты да ушундай укук органдарда ушундай маалымат жүрөт деген. Анан мен объяснительный жазып жүрөм да. Мен билбейм, анан объяснительный жазганда оозуң ачылат да. Кандайча? Мен же башка мамлекетте болбосом, биякта жүрсөм, күндө Минздравда жүрөм. Билбейм. Эмне себептен? Ошол суроон жалгыз эле ушул факт артында абдан көп бул иштер бар экенин көрсөтүп атпайбы? Анан ушул гемодиализ боюнча мына биздин саламаттык сактоо министрлигинин бюджетин эң чоң закупка. Мурдагы жылы 250 миллион сом кетчи. Ар бир адамга жумасына 3 процедура керек. Ар бир процедурасы 6000 сом турат. 18 000 ансыз адам өлөт. Биздин мамлекетте азыр 1000ден ашык адам ошо гемодиализде жүрөт. Элестетили канча каражат жүрөт. Ошо баардыгы мамлекет төлөп атат да. Ошонун бааларын кандай өтүп атат дегенде мындай бир көзөмөлгө болуп туруш керек да. Ошон үчүн бизде чоң суроолор болуп атат. Эмне себептен? Гемодиализ боюнча 2016-жылы ошондой болгон болуш керек. Бирок 2017-жылы жакында эле калыбына келтиришкен 500 сомдон кылып кезекте алып кетпей калган. 500 сом адам өзү төлөйт. Анын процедурасына мамлекет төлөйт. Фонддун атынан, Минздравдын атынан ошол жагын жакшы эле кылышты. Өткөндө да сүйлөшүп кеттик элек. Азыр элге жеңилдик болду да. Былтыр дагы 170 миллион акча бөлүнгөн. Очередь болчу да. Эми очередь билесиңер. Элдер үйлөрүн сатып, малдарын сатып, жерин сатып. Өтө жаман оору гемодиализ колдонгондо. Эми ушундай фактылар чыгып атат, бирок ал жакта каражат көп. Ошон үчүн мындай бир катуу көзөмөлгө салып туруш керек да. Каражат каяка кетип атат. Эми азыр өзүңүз коомдук кеңештин төрагасы болдуңуз. Өзүңүздө дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Жакында эле 32 миллион сомго сатылып алынган ракты дарылоочу аппарат бузулуп калыптыр. Аны оңдош үчүн атайын адис чакырса, бир айда оңдоп бүтөбү ошондой? Сиздин уктуңуз беле муну? Мен прессадан окугам, бул жөнүндө мындай көп маалымат айта албайм. Эми бул ал жакта жанакы радиоактивный веществолор менен облучательдер, ошон үчүн алар опечатка кылып Росатомдун специалисттери келип текшериш керек да, эмне себептен. Же биздин специалисттер туура эмес колдонду, же дагы бирдемке болду. Ал жөнүндө азыр эми айтыш эрте да. Былтыр элдин баардыгы сүйүнүп аткан. Ушундай аппараттар келип атат деген. 32 миллион сом деп баары айтып чыгышкан. Бирок азыр мына дагы бир ошо биз айтып атпайбызбы? Кумтор боюнча ошо Кумтор саламаттык онкологияга 10 миллион доллар бөлүп берген да. Бирок ал акчалар азыр Минздравдын астында бир общественный фонд деген уюм каттоодон өтүптүр. Ошонун эсебине бир коммерческий банкка ошол акчалар 7 миллион доллар түшүптүр. Биз айтканбыз, бул деген негизи туура келбейт.
министерствонун алдында общественный уюмдар орнотууга болбойт. Ал биринчиси. Экинчиси жанакы наблюдательный совет башында чыр чыкканда наблюдательный совет правлениясына туура эмес кишилерди киргизген. Ал боюнча жаңы постановлениялар, буйруктар чыгарып азыр оңдоп атышат. Анан кандай тендер менен өтүш керек? Ишип ал жакта да көп бир суроолор болуп атат да, улам эле чыгып атат. Эми бул деген чоң каражат. Анан онкология эң керектүү аппараттар алыш керек да. Бирок кандай арзан болобу, кымбат болобу, кандай жол менен кетет? Негизи ушундай уюмду биздин счетный палата, прокуратура текшере албайт. Укугу жок. Эмне үчүн укугу жок? Ал общественный фонд. Негизи мыйзам боюнча общественный фонду эч ким текшере албайт. Но бирок аны түзгөн мамлекеттик уюм болуп атпайбы? Министрлик. Негизи ошондой бир хитрый, бир кызык жол болуп атат да. Негизи мамлекеттин уюму, бирок мамлекеттен кетип калган. Биз эң биринчи ошону көтөрүп атабыз. Кантип ким текшерет? Негизи мыйзам боюнча эч кимдин укугу жок. Өзүн текшере албаса дагы аны түзгөн уюмду текшериш керек да. Кандай эмне үчүн түзгөн, кандай мыйзам боюнча закон о неправительственных организациях деген негизи мындай мамлекеттик органды текшере албайт. Жок, ким өзүн текшере албайт. А бирок аны түзгөн мамлекеттик уюм болот, аны текшере алат да. Мамлекетти текшерет, бирок мамлекет түздү, анын акча казначействодон өтпөй, эч жерден өтпөй, түз эле ошол уюмга кетип атпайбы? Министрлик анын министрлиги аркылуу эмес өтүп атат акча. Тиешеси жок болуп атат да. 3 миллион кайда кетиптир? 3 миллион пока берилет. Биринчи алынгандан кийин анан ошон үчүн биз абдан коркуп атабыз да. Аны деген мындай председатель правления деген бир киши бар да. Ошол бир кагазды кол коюп туруп каалаган жака жиберет да бул акчаны. Жакында эле билесиз, врачтар дагы саламаттык сактоо министрлигине даттанып жүрүшкөн. Эми сиз коомдук кеңешке келгени, аларды сиз да карай аласызбы? Эми биринчи ошо мына күздөн бери, октябрь, ноябрлардын бери негизи биздин ошо саламаттык сактоо жактан көп чыралар чыгып атат. Эң биринчи ошондон башталган да. Күзүндө министр туура эмес мыйзамга жатпаган бир буйрук чыгарды. Шаардагы баардык иштеген поликлиникаларды, ошо башкармаларын исполняющий обязанности которду да, анан конкурска. Эмне себептен мурун шаардык департамент эле анан түз эле министерствого баш ийип калышты. Ошол себептен смена собственника деп. Бирок профсоюз, Минюз бардыгы жооп беришти да, андай өзгөрүш болгон жок. Собственник өзгөргөн жок. Ошол себептен негизи бул буйрук мыйзамга жатпайт деген. Ошондон бери 26 кайсы биздин мына канча жылдан бери 26 главврач ошо президентке, премьерге, прокуратурага бардык жака жазышты да кат. Ошол боюнча анан жанакы депутаттардын комиссиясы түзүлгөн. Алар текшерип башташты. Мына азыр айтып аткан фактылардын баары ошол убакта чыгып баштады. Чыгып атса да, бирок бүгүнкү күнгө бир министерство жактан чечимдер жок. Биз жанакы прокуратурадан, АКСтен бир чечимдерди күтүп атабыз да. Эми мына биздин жаңы президент 2 жолу чыкты. Ушу коррупция боюнча бир катуу сөздөрдү айтты. Күрөш жарыялады коррупцияга каршы президент. Күрөш. Анан биз ойлоп атабыз, эми бул фактылар сырттагы. Мына жарым жылдан бери мамлекеттин баардыгы айтып жүрөт аны. Балким бирдемке чечилет. Баардык фактылар турат да. Сыртта турат.
Бирок ал министр Батыралиев өзү дагы бул себептерин мен дагы коррупция менен күрөшүп атам деп түшүндүргөн, уксаңыз керек. Мына ошо коррупция менен фармафия менен күрөшүп атам дейт да. Бирок карасак 4 кайрылуу. 2 кайрылуу ошо 26 главврачтардан. Эми алар фармафиябы. 1 кайрылуу жанакы ушундай коомдук кеңештер ар бир министерстводо бар. Ошо коомдук кеңештердин мүчөлөрү баардыгы чогулуп бир кайрылуу жазышкан Исаковго. Мына 1 ай болду. 33 киши кол койгон. Ушул да фармафиябы. Жакында ушу 34 НПО, ушу ден соолук жакта иштеген НПОлор дагы кайрылуу жазып, өткөн жумада эле 5-күнү жиберилген бул кайрылуу. Президентке, премьер-министрге, омбудсменге кетиптир. Ген прокуратурага кетти да. Туура эмес, буйруктарды чыгарып жатасыңар деген кат кетти да. Эмнеге силер алар биз министрдин ою боюнча көбүрөөк сүйлөп атабыз да. Сыртка чыгарып атабыз. Ошон үчүн бизди кантип мындай басымтып кылып, оозду жаап, айласын таппай жатат да. Мен ошондой деп ойлойм. Анан ачык айта албайт, бирок ушундай буйруктарды чыгарып атат да. Жанакы ошо коомдук кеңешке шайлоо өтүп атканда өзүнүн советнигин жиберип, комиссиянын үстүнө барып, мени дагы бир кишилерди чыгаргыла деп мындай вмешательство кылып атат да. Ал такыр эле мыйзамга жатпаган иш да. Биз эми абдан буга тоскоолдук кылып атабыз окшойт да. Жакында эле номер 1 улуттук госпиталдагы микрохирургия отделениясынын врачтары дагы премьер-министр менен вице-премьер-министрге атайын кат жазышыптыр. Алардын заведующий отделениясы өзүнчө жаңы менчик автомед деген медцентр ачып алып, тиги мамлекеттик больницадан ошол жака бул жөнүндө да түштүбү сизге? Бизге түшкөн жок, бирок мен башка жагын айтайын дедим элем. Мына кайсы ушу 20 эми Советский Союзду айтпай эле коеюн, 20 жылдан ашык биз мындай суверенный мамлекеттебиз, бирок кайсы жылдары ушул саламаттык сактоо жактан ушунча көп маалымат, проблемалар мынчалык болгон эмес. Врачтар чыкчы эмес да. Чыкчы эмес врачтар. Азыр жаш врачтар зарплатабыз аз, Фейсбуктун баарын жазып атышат. Өзүнчө профсоюз түзүп атышат, независимый деп, биздин профсоюз жумуш жасабай жатат деп. Мындай врачтар жакында эле жанакы 1-ЦСМде забастовка митингке чыкпады беле. Главврачын алды. Азыр мына факт болуп атат. Эми мындай ооруп аткан организмде баардык жактан метастазалар башталат да. Ошондой сыяктуу болуп атат. Ошон үчүн биз канча кайрылып атабыз, эми премьерге, президентке силер бир иш, бир чара көрбөсөңөр болбойт. Мындай болчу эмес эле биздин ушул ден соолук жакта жумушта. Ошол. Сиз айткандай, чын эле врачтар акыркы жылдары абдан катуу толкуп атышат. Бирок дагы бир көйгөй бар элдин арасында. Сиз ошол маселени карайсызбы коомдук кеңеште, билбейм, анын канчалык сизге тиешеси бар. Анткени мурда врачка кайрылган кишиге тигил аптекадан, бул аптекадан дары ал деп дарысын кошо сатышчы. Азыр ал токтоп, жөнөкөй эле бир жериңиз ооруп эгер кайрылсаңыз врачтарга, мамлекеттик поликлиникаларга деле эмне үчүндүр жөнөкөй анализде жыйынтыгын чыгарыш үчүн менчик лабораторияларга жиберишет, же биздин Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинде жөнөкөй ооруларды анализин чыгара турган эч ким калбай калды беле? Эми биринчисинен дары жагынан токто элек. Врачтар болуп эле ушу бонус менен иштеп жүрүшөт. Ар бир азыр мындай кымбатыраак дарылар боюнча эле иштешет да. Мына биз гепатит С боюнча көп иштегенбиз, көрүп атабыз. Азыр
фирмалар 5-6 дары бар да аптекаларда. Врачтар кымбатыраак жака жиберишет, бирок арзанырагы бар. Эмне себептен ошо фирмамен чогуу иштешип атышат да. Ар бир дарынын 10дон аналогдор бар, билесиз да. Вот ал бир. Бул да проблема калып атат. Экинчиси мына анализдер боюнча эми ПГГ боюнча, программа госгарантия боюнча бир 6-7 анализ бар, бекер бере тургандай да. Кээ бир анализдерди бир общий анализ мочи, крови, ошол сыяктуулар бекер кылат. Бирок калганга ушу биздин мамлекеттик лабораторияга мүмкүнчүлүк жок. Каражат жетпейт. Ал биринчиси. Ошол лабораториялар Кечиресиз, бирок ошол менчик лабораторияларга жиберип аткан врачтар дагы бонусто отурарын билесизби? Ал тура. Ал экинчи жагы. Мен кээде ойлойм, мына жана айтып кеттиңиз эле, менчик клиникасы бар, анан биз бул фактты изилдеп азырынча көрө элекпиз, бирок мына онкология боюнча былтыр мурдагы жылы изилдеп жүргөндө биз көргөнбүз. Ошол жакта иштеген жетекчилер өзүнүн клиникасына жиберип, анан кандайча жетекчи бир менчик клиникага жиберип. Көп жактарда ушундай болуп атат да. Кээде биз ойлойбуз, биздин мамлекеттик ошо медицина атайын бузулуп атабы деп. Эми ар бир жетекчи жети Минздравтан же дагы бирөөлөр өздөрү ачып алып, атайын бул жакта начар болсун, тиги жак айласыздан тияка барат. Ошондой болуп атат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ушу жагын оңдош керек да. Эң биринчи мына айтылып жүрөт реформа. Эми реформа ар бир адам кандай сезет? Больницага барат. Анан ошол жактан көрөт. Реформа барбы же жокпу? Очередте турса, анализди бере албаса, врач айкырып чыгарып салса эшикке, мындай ошондо сезилет реформа барбы же жокпу. Менин оюмча азыр ошол жакка биз бирде жыла элекпиз да. Сиз жана айтпадыңызбы? Батыралиев фарм мафия менен күрөшөм деп айтып жүрөт деп. Мен муну жөн эле эстеген катары айттым. Азыр Кыргызстанда ушундай сөздөр жүрүп атат. Фарм компаниялар оңбогондой көп акча табат, сиз билесиз да. Ошолор алып келип аткан дарылардын сапатын чын эле ал жерде жазылып турат, Европадан келген дарылар, Россиядан. Чын эле Европадан келдиби же Россиядан келгенби, чындыгын ким билип текшере алат? Анткени азыр мындай болуп атыптыр, бизнесмендер Кытайдан субстанция алат экен, билесиз, субстанция эмне экенин, бочкада бир чоң эле антибиотик. Аны алып туруп кичинекей кылып салып упаковка кылат, же Россиядан келди кылат, же Европадан келди кылышат. Ушул жагынан кандай текшерүү жүргүзсө болот? Эми биринчиси мына ошо департамент, дары дармектер боюнча департамент канча убакыттан бери скандалдар болуп атат. Негизи биз азыр айтып атабыз, ошол жакта иштеген инспекциялы окуу жок, эчтеке жасай албайт. Департамент лекарственного обеспечения. Аптекага барарда 10 күн мурда эскертүү кылыш керек да. Биз баратабыз деген даярдангыла. Эми бул күлкүн келет да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ушундай инспекциялардын укугун өзгөртүш керек. Эми жанакы бир шым тиккен жай болсо, ошолор мейли. А бирок адамдын жашоосу, ден соолугу, адамдын жанакы тамак менен иштегендер, дары менен иштегендер жактарды мындай неожиданный инспекциялар болуш керек. Ал биринчиси текшерүү. Экинчиси бирок бизде кандай оңторулуп кетет. Ошол эле инспектор баягы эле взятка алып баштайт, эчтеке өзгөрбөйт. Мен баратам, даярдап кой деп коет. Ошол жагын оңдош керек. Бул даярдангыла дегени, даярдангыла дегени, же каткыла дегени да. Анын билбейсиң, кайсынысы опасныйраак, кайсынысы начар, из двух зол выбирай меньше дегендей болуп атат. Мен сиздин
коомдук кеңешке төрага болгонуңузду угуп чын эле кубандым. Анткени сиз медицинадагы жат көрүнүштөр менен көптөн бери күрөшүп келе жатасыз. Ушундай кызык суроо туулуп атат. Эгерде биздин Кыргызстандын жарандары дары сатып алды, аны департаментке алып барып отурбай эле өздөрү эле бул Кытайдыкыбы же чын эле орустардыкыбы же чын эле Европаныкыбы текшертип кое турган лаборатория ача албайсыңарбы? Негизи ачса болот. Бирок алар деле эми биринчиси мындай пайда жагын карашат да, канча спрос болот, независимый лаборатория болуш керек да, ал биринчиси. Экинчиси мына депутаттар көтөрүп атат, бул инспекция менен каттоону бөлүш керек деген сөз. Анын негизи бир жагы турасы бар. Бир жерде отурат, бирөө каттоодон өткөрөт, экинчиси ошол эле жактан текшерет. Мындай туура жол менен текшере алабы? Текшере албайт. Текшере албайт. Системасы туура эмес. Ошол жагын бирдемке кылыш керек да, өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Ошондо ошо эми өзүнчө да лаборатория керек жок болуп калат. Мына биздин жакын эле мамлекеттерди карасак, Россияда Росздравнадзор, Росфармнадзор өзүнчө службасы бар да. Ал жакты карасак, негизи дүйнө жакта текшерүү жагы өзүнчө иштейт. Эми Америкада тайный покупатель ошондой. Эгер туура эмес дарыны сатса эмне кылат? Соттойт, лицензиясын өмүр бою алып коет, бир эле күндө. Бул инспекторлордо канча деген укук бар. Ошол жагы менен жол менен барышыбыз керек да. Буга келбесек болбойт. Жанагы конкуренция боюнча биз дагы карап атабыз, кээ бир дарылар жаңгыз эле болот. Бир чети контрабанда келет, а бир чети бирөө каттоодон өткөрүп алып, башка эч кимди киргизбейт. Монополия. Өзү кармашат да. Баасын көтөрө берет. Кандай кылыш керек? Мына биз айтып атабыз, ушу негизи мамлекет жанагы перечень жизненно важных лекарственных средств ошол жакты жыл сайын бааны коюш керек. Анан ошого карап биздин поликлиникалар, больницалар закупка кылыш керек да. Бул бир 30%, 30-40% негизи кирген дарылардын ичинде мамлекет сатып алат. Жанакы баасына ушул мындай бир влияние кылса болот да, ошо менен. Ушуну менен бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калыптыр. Мен телекөрүүчүлөргө эскертип кетейин. Бүгүн биз Нарын айыптын чубалган соту жана саламаттыкты сактоодогу коррупциялык көрүнүштөр деген темада маек курдук. Бүгүн биздин студияга Саламаттык сактоо министрлигиндеги коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев жана белгилүү журналист Нарын айып катышты. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү түз эфирдеги программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.